Саламатсыздарбы достор. Бул видеону тартуу пландалган эмес болчу, бирок тартууга мажбур болдук. Себеби мындан 2 күн мурун көргөн деле болсоңор керек, онлайн курс жөнүндө видео тартканбыз. WhatsApp аркылуу кантип үйрөнсө болот, онлайн курс деген эмне, график кандай, жумасына канча жолу, кандай өтүлөт, бүт баарына жооп бергенбиз. Ошол видео тартылгандан кийин деги ошол күнүмкү кайталанган суроолор азаят деп ойлогонбуз, бирок Кудайга шүгүр на самом деле азайды деле го. Но все-таки моундай суроолор келип түштү. Вот кандай өтүлөт, канча жолу дегенден ссылканы жиберип, могу жерден толук маалыматты алып алсаңар болот. Канча жолу болгону, кайсыл күндөр болгонуна чейин толук айтылган дегенде мен негизи ал тартылган видеосу 10 минутага созулган да. Вот байкасаңар 10 минута канча гана секундада. Мен ал 10 минутаны карап отурмак белем. Жөн эле айтпайсыңарбы, канча жолу, кандай болот, эмне болот, айтпайсыңар жөн эле деген деп кайрылган мекендештерибиз болуп атат. Мен айтайын дегеним, эгерде 10 минуталык маалымат берген видеону карап чыккандан мындай убактыңардан кызгансаңар, 10 минута үчүн кызгансаңар, анда 3 ай онлайн курска жазылуунун деле кажети жок. Себеби кечээки видеодо бир нерсени айтпай калыптырмын. Ооба ыңгайлуу жери бар. Мен атайын ошол эртеден кечке жумушта жүргөнчө үй кожойкелерине ыңгайлуу болсун, допустим, кыштын суугунда эшикке чыкпастан же жайдын ысыгында деле эч жака барбастан үйдө жылуу салкын жерде отуруп окуу үчүн деп атайын ыңгайлаштырып, ойлонуштуруп, деги план түзүп, мен башка видеолордон деле айтып бергенмин, канча убакыт өткөнүн, кандай эмгектенип ушул немеге жеткенибизди айтып берип, бүт баарын айтылган. Бир нерсени айтпай калыптырмын. Ооба ыңгайлуу, ооба оңой. Не в том смысле, что бир жака баруунун кереги жок. Телефондон үйдө отуруп үйрөнүү. Москвадагы мекендештерибиз окуп атышат мына, ыңгайлуу болгондугу үчүн. Бир нерсени айтпай калдым дегеним, бул курска орус тилинде сүйлөп кетүү үчүн деле мээнет кылуу керек. Урматтуу мекендештер, мээнет, аракет кылуу керек. Бул оңой десе, мен акчаны төлөп койдум, значит мен орусча сүйлөп кетем эмес. Акчаны төлөгөндөн кийин биз өз милдетибизди аткарып, сабактарды жиберип, тапшырмаларды кайрадан талап кылып, билбегендериңер учурларыңарда кайра жооп берип, видео вызовтан өзүбүз чалып, суроолор жок, бул баары түшүнүктүүбү деп силердин өз милдетибизди аткарып тургандан кийин, силердин милдетиңер бул мээнет кылуу, аракет кылуу балдар. Бир нерсеге жетишейин деген инсан негизи аракет кылуусу керек өзү. Бирөөдө мен акчаны төлөдүм, все, мен сүйлөп кетем эмес, ал аракет кылуу. Жөнөкөй курска барганда деле күнүгө барып, мугалим бергенин алып, окуп, анан ошентип атып үйрөнөт да. Бул тил үйрөнүү сыйкыр эмес на самом деле, балдар. Тил үйрөнүү сыйкыр эмес. Мен образовательный центрде на самом деле 7 жыл, почти 8 жылдан ашык вакыт иштеп жүрдүм. Ошол жерде вот айылдан жаңы бүтүп келгендер тил үйрөнгөнү келет. Мына чет элден келип Кыргызстанга көчүп келгенде алар үйрөнүп жүрдү орус тилин. На самом деле Кыргызстанга көчүп келгендер орус тилин биринчи үйрөнөт. Но дело не в этом, на самом деле. Азыр тема башка. Ошентип, допустим, мен анализ деп кандай кылып тил үйрөнсө жакшыраак болот, мындай кылса эффектүүрөөк болот деген анализ дегенге убакытым аябай көп болду. Ошол тажрыйбамды мен могу программа түзгөнгө, могу программаны ыңгайлаштырганга, комплекстүү кылып, практикадагы, теорияда бүт баары ичинде болгудай кылып комплекстүү кылып түзгөнгө бүт тажрыйбамды ошол жака жумшадым. Бирок мен ыңгайлуу кылдым, бирок силер эгерде аракет кылбасаңар, андан результат чыкпайт мекендештер. Кайсыл эле жумуш болбосун, кайсыл эле жетишүү болбосун, кааладыңарбы, мээнет кылдыңар, андан кийин гана жетүү болот. Мисалыга алып көрсөк, спорт залга барып бир булчуңду өстүрүү үчүн деле, мисалы үчүн эркек кишилер көбүрөөк жакшыраак түшүнсө керек, но все-таки айтайын, бир булчуңду өстүрүү үчүн деле
ал булчуңду кыйнап аракет кылып аны бир күн барып машыгып коюп таштап койсо ал булчуң ал анда болбой калат. Аны баарыбыз деле түшүнөбүз. Айлап барып атып анан ошол булчуң чоңоет же наоборот. Негизи любой эле бир жумушта өзүңөрдүн эгерде ийгиликке жетишем дедиңерби анда мээнет кылуу керек, аракет кылуу керек. Бул курста деле ошондой кеңештер. Эгерде силер 10 минуталык видеону көргөнгө тажап кетсеңер, андагы мен жиберген видео урокторду караганга силер ал болгон эле результат чыкпай калат дегеним. Эгерде силер 3 ай кыйналып окуп, ооба кыйын, оңой деген деп силерди алдайын деген оюм деле жок. 3 ай кыйналып окуп орус тилинде сүйлөп кетүүгө даяр болсоңор, пожалуйста, жазылгыла, WhatsApp номерге жазгыла, толук маалыматты алгыла. Эгер шарттары менен макул болсоңор, төлөмдү аткарып окуп баштай бергиле. Эгерде ошол 10 минуталык видео көрүү силер үчүн оор сезилсе, анда бизге жазуунун деле кажети жок. Чын-чынына келгенде биздин деле убактыбызды албагыла, өзүңөрдүн деле убактыңарды коротпой эле койгула. Андан сырткары бул YouTube каналда онлайн знания деп YouTube канал ачып, достор, бул жерде биз толгон-толо убагында бизге жардам берген, корейский, английскийди үйрөнүп аткан кезибизде жардам берген кеңештерди, башыбыздан өткөндөрдү видео кылып тартып чыгарууну чечкенбиз. Мисалы үчүн, орусча акцентсиз сүйлөө үчүн кеңештер, сөздүк жаттоо ыкмалары, кандай ыкмалары бар сөздүк жаттаган эффективдүү болуш үчүн. Ошондой эле эмне үчүн онлайн курсту тандоо керек деген темада видео бар. Ошондой эле орус тилин өз алдынча үйрөнөйүн дегендер үчүн кеңештер бар. WhatsApp аркылуу кандай үйрөнсө болот, жана ошондой эле онлайн курска кандай жазылуу керек деген өзүнчө атайын тартылган видео бар. Ошол видеолорду таанышып бүтүп, андан кийин эгерде жакса, көңүлүңөр тартса, андан кийин WhatsApp номер, ылдыйда көрсөтүлгөн WhatsApp номерге жазып, ал жерден дагы толугураак маалыматты алып, эгер шарттары менен макул болсоңор, төлөм аткаруу керек. Төлөм аткарылган күндөн баштап окуулар баштала берет. Андан кийин бизде группа эмес, бизде ар бир студент жекече индивидуально окуйт. Индивидуально. Биздин өзгөчөлүгүбүз деле ошол, индивидуально окуйт. Андан кийин дагы айтайын деген нерсе, бул биздин видеолорду карап көрүңүздөр. Биз мээнет кылып тарттык. Эми качествосы, биз блогер эмес болгондуктан качествосы начарраак болгон жерлер да бар. Кээ бир видеолорубузду өчүрүп, кайрадан жакшыраак тартып, жакшыраак киргизгенге аракеттенип атабыз. Так, эң негизгиси, достор, ийгиликке жетүү үчүн жана 3 айдан кийин кенен кесир орус тилинде сүйлөп кетүү үчүн мээнет кылуу керек жана аракет кылуу керек. Бир ийгиликке жетүү үчүн аракет кылуу керек, достор. Жөндөн жөн эч нерсе, жакшы нерсе жөндөн жөн келбейт. Аракет кылып окуп, кайталап, как бы повторение мать учения, кайталоо керек. Кайталаганда гана мээге сиңет, а мээге сиңген информация тилге чыгат. По-другому никак, башка болбойт. Мээге могу жака сиңбесе, ал тилге чыкпайт. Орусчаны билем, бирок сүйлөй албайм деген себеби могу жака сиңди информация, грамматика жөнүндө, окончание мындай болот деген информация могу жака сиңди, значит могу жактан уже туура сүйлөп баштайсыңар. Ал үчүн окуу керек балдар, аракет кылуу керек, эмгектенүү керек. Силерге ийгилик. Эгер шарттары менен макул болсоңуз, 3 ай окуганга, мээнет кылып, аракет кылып окуганга макул болсоңуз, онлайн курска жазылууга чакырабыз. Эгерде орус тилин үйрөнгөндү мен акчаны төлөдүм, все сыйкырда үйрөнүп кетем деген андай ойлор бар болсо, анда кечиресиз, анда биздин убактыбызды албаңыз, өзүңүздүн деле убактыңызды коротпоңуз. Андан сырткары, ылдыйда, видеонун ылдыйында онлайн курстун WhatsApp номери жазылган, достор. Эгерде видеону карап чыгып жакпаса, видеону өчүрүп салыңыз, и все, сизди эч ким көрүүгө мажбурлаган жери жок. Жакса, WhatsApp номерге жазып, ал жерден дагы маалыматты алып, жазылып окуп баштаңыз. Андан ылдыйраакта биздин Instagram баракчанын ссылкалары турат. Эгерде кызыктуу болсо, кызыксаңыз, ссылка менен кирип Instagram баракчабызга жазылып, маалыматтарды ал жерден да
көп кызыктуу маалыматтар менен таанышсаңыздар болот.